География сабагы. Бүгүнкү сабактын темасы Кыргызстандын айыл чарбасы. Сабактын максаты айыл чарбанын маанисин түшүнүшөт. Балдар билим берүү максаты. Экинчи өнүктүрүү айыл чарбасынын түрлөрү боюнча түшүнүк алышат. Түшүнүк аласыздар. Үчүнчү айыл чарбасына таасир эткен табигый жана антропогендик факторлорду талдайбыз. Алган билимибизди турмушубузда пайдалана алабыз. Сабактын максаты ушул экен. Эми силерге айыл чарба өткөн айыл чарбада Кыргызстандын жаратылышы, ресурстары ушу айыл чарбага ылайыкташкан. Кыргызстандын рельефи кандай? Тоолуу өлкө. Тоолуу өлкө болгондуктан Кыргызстан айыл чарбага индустриалдык, агрардык өлкө экен Кыргызстан. Айыл чарбага ылайыкташкан. Өнөр жайына караганда Кыргызстандын айыл чарбасы жакшы экен, өнүккөн экен. Эки командага бөлүндүк, дыйканчылык, анан мал чарбачылык. Кайсы облустардын дыйканчылыгы, мал чарбачылыгы боюнча айтып бере аласыңар? Кана ким окуп келди? Ким? Эрбол кайсы облустукун айтасың? Жалал Абад облусу, Кыргызстан боюнча кеңири тараган. Катуураак. Ал жакта өсүмдүктөр киргизилип өсүрүлө баштады. Нарынын кээ бирки аймактарында теплицаларда малиналардын сорттору отургуза баштады. Нарынгадагы бир Бирматы жана тоо этектериндеги жайыттар деген мал багуу абдан ыңгайлуу. Биякта деген эт сүт менен ошолор менен деген продукциялар өндүрүлүп чыгарылат. Биздин өзүбүздүн облус боюнча, Ысык көл облусу боюнча дагы дыйканчылык боюнча дагы айтчулар барбы? Биз эң акыл айтып. Ысык көлдүн айыл чарбачылыгы, Ысык көл Кыргызстандын эң маанилүү аймактарынын бири болуп саналат экен. Себеби ал Ысык көлдө туризм аябай эле өнүккөн экен. Бул Ысык көл ошо айыл чарбачылык боюнча көбүнчө эле картошка, жүзүм өстүрмөй жана башка жер жемиштерди өстүрүшөт экен. Ал Ысык көлдө ошо балык чарбачылыгы аябай кандай өнүккөндүктөн ошо биздин Чумуртүдө дагы, биздин айылыбызда дагы Ысык көлдө ошо жер жемиштери боюнча кенен таратылган экен чоңорсу айылы. Бул биздин айылда купунай, малина, андан башка дагы көптөгөн жемиштер өстүрүлөт экен. Ошо Ысык көл боюнча дагы биздин айыл биринчи орунда турат деген сөздөр дагы угуп келген экен. Анан бизде деген ошо биз Кыргызстан Республикасы боюнча биздин айыл чарбачылык биринчи орунда турбайт экен. Биздин алдыбызда дагы Чүй, Ош, Жалал Абад облустары дагы бар экен. Экономикалык жактан өнүгүш боюнча туура. Молодец, азаматсың. Эми ушул айыл чарба продукцияларын Кыргызстан экспортко чыгарат, анан кайра импортко дагы алабыз. Ушу экспорт, импорт боюнча ким айтат айыл чарбасы? Кыргызстандын айыл чарбасы боюнча дагы канал үйрөтүп. Кыргызстандын экспорту бул өлкөнүн экономикалык жагдайына аябай чоң орунду ээлейт. Кыргызстан деген жалпысынан 2023-жылы салыштырганда бул ошо экспорттоо жолу аркылуу 3,3 миллиард АКШ долларын тапкан экен. Бул деген 2022-жылга салыштырмалуу 46%га көп. Кыргызстандын башкы экспорттогу өнүктөштөрү бул Казакстан, Өзбекстан, Швейцария, Бириккен Араб Эмираттары, Түркия, Гонконг жана Кытай болуп эсептелет экен. Кыргызстанда деген көптөгөн ошо айыл чарбада дыйканчылыктар жана чыгарылган продукциялар дагы экспорттолот. Бул айыл чарбадан айтканда жанагы жүндөрдөн биз деген койдун жүндөрүнөн ар кандай жиптерди жасап ошолорду дагы экспорттойбуз. Сүттүү продукцияларды дагы көп экспорттолот Кыргызстандан. Ал эми бөлөк продукцияларды айтсак, бул алтын жанагыдай өзүбүздүн Кыргызстанда казылган кендерди дагы көп экспорттойт жана ошол тараптан көбүрөөк акча түшөт. Азаматсың, молодец. Экспортун айттык, эми импорт. Кыргызстан кайсы айыл чарба товарларын импорттойт? Кана табылды. Кыргызстандын импорт деп, мисалы үчүн деген Россиядан аңгус уйлар алып келинген,
Ал аңыз суюнан ар бир уюнан деген бир 40 литр сүткө чейин алынат экен. Жана да арашан койлор алып келинген. Арашан койлору деген бул ошол Кыргызстанда тукуму деген көбөйө баштады азыркы мезгилде. Жана дагы көптөгөн техникалар алып келинди. Жер-жеримизде Биздин өзүбүздүн айыл чарбасы боюнча да айтып кетпесек болбойт. Биздин айылдагы дыйкандар, анан фермерлер боюнча да айтып кетпейли. Бизде ким табылды айтып кеткендей Уйлябала алабындагы чоң фермасы бар. Ал дагы чет өлкөлөр менен кызматташып, айылга эмне техникаларды, айыл чарбасына керектүү техникаларды алып келип бизге айылга дагы чоң салымын кошуп атат десек болот. Андан сырткары дагы биздин айылда балык чарбасы дагы жакшы өнүгүп атат. Балык чарбасы тоодо горный форель деп коет. Бул тоо балыгы ысык сууда дагы балык чарбасы жакшы өнүгүп атат. Биз ошол жактарга барып келгенбиз силер менен. Балык чарбасына барып таанышып келгенбиз. Ошол барып макетин келип жасаганбыз, барып таанышып келгенбиз. Айылын тааныштырып берсе. Бул балыктардын көбүнчөсү бул чарбанын ичинде жүрбөйт. Булар деген Европа чет өлкөлөрүнөн келип анан бияктан көбүнчөсү. Булардын деген коруму тамагы корумдары алар дагы Европа чет өлкөлөрүнөн келет. Ар бир бассейнге балыктын ар кайсы түрлөрү коюлат да. Размери менен жашына жараша. Янтар форели. Муну өзүбүздүн тилибиз боюнча айтканда алтын форель деп коебуз. Мунун өңүнөн эле билинип турат, сары болуп башкача необычный. Ошон үчүн янтар форель деп айтылат. Азыр кыскача слайдын түзгөнбүз, ошону көрөлү. Biterke salsa. Kızın sikri. başlayıcı Bam, qarachı mı gökte жүргөн. Ma, qarachı. Эми табакты бышыктоо иретинде тестке көңүл бөлүлү. Тестке. Кыргызстандын айыл чарбасына керектенүүчү жерлердин базганы дейт. Кайсы суроосу жогу туура? Алмабактар, талаачылык жерлер, жайыктар дейт. Кайсынысы туура? Жайыктар. Себеби эмне үчүн жайыктар басымдуулук кылат? Кыргызстан тоолуу өлкө болгондуктан эмнекен жайыктар басымдуулук кылат экен, жайыктар көп экен. Экинчи суроого өтөлү. Кайсы облустун жаратылыш шарты мал чарбага ылайыкташкан? Себеби тоолуу облус болгондуктан
мал чарбасы жакшы өнүккөн айыл чарба дыйканчылыкка караганда. Андан кийин үчүнчү суроо. Дыйканчылык жана мал чарба азыктарын алуу максатында айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүү жана мал багуу бул айыл чарба кайсы экен? Айыл чарба. Бул айыл чарбасы экен, бул айыл чарбасы. Чарбасынын негизги тармактары. Дыйканчылык, кой чарбасы, уй чарбасы. Мал чарбасы, анан дыйканчылык негизги тармагы. Мында эки жолу туура болуп калат экен. Азаматчылар баарлары салга активдүү катыштылар. Катышкан балдарга азыр 4-5 бала коюп берем, күндөлүктөр болгон. Амина, молодец, Амина, Үмүт, Акылай, Каныкей,